Мирбек мырза, сөздү сизден баштасак, бул мыйзам азыр биринчи окуудан өттү Жогорку Кеңеште. Анан Жогорку Кеңеште фракциясы жок партиялардан жаңы түзүлгөн партия катары, Ордо партиясынын лидери катары сиз эң биринчи эле чыгып, бул мыйзамдын кабыл алышына каршы чыктыңыз да. Ушул жөнүндө токтоло кетсеңиз. Эми бул мыйзамдын долбооруна каршы чыккан эң биринчи себептери бул албетте жаңы түзүлгөн партиялар үчүн бул мыйзамдын негизинде партиялар мамлекет тарабынан каржылансын деген бул кулакка жакшы угула турган нерсе, бирок бүгүнкү күндө экономикалык абалды карап көрсөк, бул мамлекеттин финансылык ресурстарын карап көрсөк, бул азыркы күндө андай нерсенин кереги жок. Эгер кандайдыр партиялар мамлекет тарабынан жардам көрсөтүп турган болсо, бул буга чейин айтылып келген сөздөрдө болсо, бул 7% босого жанагындай 5 миллион сомдук бөгөт боюнча иш каралып чыгыш керек болчу. Мунун негизинде алып келсе, бул мыйзамдын дагы бир жетишпеген дагы талкууга боло турган нерселери, өзүңүздөр ойлоп көрсөңөр, булар айтып жатышат. Финансовый маселеси каяктан алынат дегенде, жана шайлоого катышкан партиялардан чогулган акча, бул жана 5 миллиондон эгер алып көрсөк, бир 10 партиябыз катышса, бир 50 миллион акча чогулса, андан кийин жеңиште уттуруп койгон партиялардын акчасын утуп алган партияларга бөлүп берүүдө. Эми бул кандайдыр бир деңгээлде карап көрсөк, бул акылга сыйбаган нерсе болуп, мындай көрүнүш болуп атат да. Андан кийин бул мыйзамды мен толук карап чыгып, баардыгын изилдеп чыккандан кийин, булар өкмөт мүчө жагынан дагы айтылып атышат. Бул деген мыйзамда жеке саясий партиялардын ичине киригишүү. Саясий партияларды эми өзүңөр түшүнүп көрсөңөр, мамлекет жактан каржылагандан кийин мамлекеттин узурпациясы. Бул саясий партиялардын өз эркиндигин жоготуусу. Ушунун негизинде баардыгы алып келип атат. Андан кийин бул мамлекеттин авторитаризмин күчөткөнгө барабар болот да.